Salamatsыздар урматтуу конференциянын катышуучулары, алгач ушу Кыргызбай агайдын юбилейи менен мен да сиздердин катарыңыздарга ошо Баткен кээде чек арадагы элдин атынан Кыргызбай агай сиздин эмгектериңиз ал жакта да сыйланат. Биз урматтуу сиздин педагогикалык уктуруңузду айтып жүргөн мугалимдердин катарындагы бирөөсүбүз болуп эсептелет. Буга элдин назарына сыйлык болуп турат. Биздин бактылуу мектепте директор агай саламатсыздар. Урматтуулар, мен мына өтө узак туттоо сөздү айтуунун убакыты үнөмдөп туруп, аны кийин айтабыз өзүбүз. Түзгөн түз агайдын мынау жаңы чыккан китебиде мына биринчи баяндамачы баяндамачы агай бираз токтолуп кетти. Ушу жаңы чыккан китебиде мен байкап чыккан бүгүнкү кыргыз билим берүүсү, бүгүнкү билим берүү айдынындагы ушу көйгөйлөргө бул китептин берген жообу жана анча-мынча багыттарды аныктаган жагына токтолуп кетмекчимин, урматтуулар. Албетте, бул жерде өтө жогорку даражадагы окумуштуу профессорлор отурасыздар. Сиздер булардын баардыгын менден мыкты билип талдап отурасыздар. Бирок мен бир айырмасы жана айткандай айылдагы мектепте иштеген ушул теорияларды практикада көргөн адам катары анча-мынча өзүмдүн оюмду айтайын, анча-мынча катар кетсек кечирип коесуздар. Урматтуулар, бул китепти мен ушу орус тилинде окуп чыгып өтө ыраазы болдум. Анан кыргыз педагогикасына бардык педагогикалык билим берүү окуу жайларында жакшы бир колдонуу боло турган, ориентир боло турган көп багыттары бар экен деп ойлоп калдым. Бул жерде жалпылап туруп дүйнөлүк педагогика илими, анын ичинде алдыңкы өлкөлөр, анын ичинде Америка Кошмо Штаттары, анын ичинде бир кезде бизде болуп анан унутулуп калган педагогия илими, анын ичинде Совет мезгилиндеги билим берүүнүн көйгөй проблема жетишкендиктери менен өтмө мезгилдеги билим берүү жана азыркы учурдагы талдап туруп, андан 20-21 кылымдагы билим берүүдө эмнелерге көңүл буруп керек экендиги өтө тап тыккан, кыскача, анан публистикалык жөнөкөй тил менен берилгендиги өтө бир өзгөчөлүгү болуп эсептелет экен бул китептин. Баарыңыздардын колуңуздарда бар. Мен эми ошонун ичинен мына мындай азыр айтылды, эжеңиз айтып атат, сизде барды деп бар, даярдап келгенмин. Убакыт кыска болгондугу үчүн мен өзүмдүн сөзүм менен эле айтайын, мына баяндама башкаларын. Бул жерде мен бир 7 өзгөчөлүккө сиздердин назарыңыздарды бурмакчымын. Урматтуулар, биринчи өзгөчөлүк, эң чоң өзгөчөлүк бул 7-өгө кирбей, агай бул эмгекти жазууда өтө чоң илимий булактарга, авторлордун эмгегин талдоого, дүйнөлүк билим берүү жараянын талдоого алгандыгы болуп эсептелет. Ал жерде Каменскийден баштап, андан кийин Дьюиге чейин, андан башка дагы бүгүнкү күндөгү Аманашвилиден баштап, бүгүнкү күндөгү билим берүүнүн алдыңкы ойчулдарынын ойлору талдоого алынгандыгы өтө терең көрүнүп, кубанычтуу болуп эсептелет. Андан кийин бул жерде 21 кылымда билим берүү кандай акыбалда болуш керек дегенге атайын дүйнөлүк масштабта изилдөө жүргүзгөн Мальбург университетинин профессору баштаган Патрик Дриптон баштаган бир команданын ишинин жыйынтыгы талдоого алынаттыгын, ал боюнча дагы сунуштар берилген. Эми жетөөдүн биринчи өзгөчө көңүл бурганы бул жерде, урматтуулар, мына азыр глобализация кетип атат, IT технология санарып кетип атат, бүгүнкү маалымат эртең уже устаревший, эски болуп атат. Ошондо эмне кылуу керек дегенге агай жооп берип атат бул китебинде. Биз окуучу студенттерди өзүнүн билимини өзү утуруп толтуруп туруш керек. Учиться, өз алдынча билим алууга үйрөнүш керек деген биринчи чоң маселени коюп турат. Экинчи бир маселе. Азыркы учурда биз жана Сулайман Казыбаевич айтып кетмекчи, тарбия маселесине көңүл буруп туруп, өзгөчө өзүнү таануу жана өзүнү өзү тарбиялоо багытына көңүл буруу керек экендиги бул жерде айтылып кеткен.
Üçüncü biri erkinlik arkılуу bilim berүү. Okuucunun, studentin özünün багыты, кызыкчылыгы боюнча кандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтирүү жөнүндөгү жакшы ойлор берилген. Бул азыркы күндөгү жогорку билим берүүдөгү Болония системасынын 60-40 деген 60% билимди студент окуучу өз алдынча алып, 40% мугалимдин мотиватордугу катары дегенге дагы үндөшүп турат. Бул жерде дагы өтө жакшы берилген. Урматтуулар, андан кийинкиси бул жерде агайдын дагы бир жаны мындай белгилеп айтып кеткени, көпчүлүк мугалимдердин, окутуучулардын сабак өтүүсүндө академиялык билимдерге басым жасабастан, класста үстөмдүк кылып, бир аз диктаторлук эмес, үстөмдүк административдик тон менен эмес, алар менен студент окуучулар менен кызматташып, биргеликте билимдин дүйнөсүн ачуу, биргеликте изилдөө жүргүзүүгө багыт жасоо. Ал эмес мугалимдин кем бир болсо үнүнү, сүйлөө, речини өзгөртүү керек экендигине чейин терең түшүп келген жерлери бар экен. Андан кийинкиси агайдын бир ошо жанагы Патрик Гриффин жана башкаларды иликтөө негизинде өзүнүн дагы көз карашы менен бир сунушту айткан экен. Бул жерде кайсы дегенде перевернутый класс дейт. Азыр осулар агайдан эме кылдым, мен көрүнгөн десем, аңтарылган деп айтты дедик. Аңтарылган класс деп. Менен баккенче которуп койбойм да ана жашоочу. Аңтарылган класс деп туруп айтып жүргөн кабыл деди. Аңтарылган класс деп туруп, ал ошо окуучу студенттер өтүлө турган маалыматты өз алдынча окуп келип, класста талкуу жүргүзүп, ал эми педагог окутуучу болсо, бар болгону ошону корректировка кылып, координация кылып коюусу керек дегени өтө мынандай жакшы көз караш. Андан кийинкиси агайдын китебинде мындай сөз бар берилиптир. Үй бүлө бул дейт. İnsandı, kesip insan katarı örüktürünün startlıya plashakası değil. Başkaldık toçkası. Usul dermanı ayarlayacaklar. Gelmeyen şu yeni mektebi arkalı bilimlerini, tarbiyanı yeniden başlayını degenine bu cerrahın ündeş bolup iyi ben usul yerden yani kıskatlayayım. Aydın Manazar içeri verdikçe usul yerden ben birebir sizlerge агайдын көз караштарынын тажрыйбада, практикада кандай болуп жатканын биз агай менен мындай тилектеш болуп калганыбыздын себеби жанагы окуучу өз алдынча, студент өз алдынча окуш керек, өз алдынча билим алып, проблемаларды чечүүгө турмушта пайдаланыш керек. Прикладное деген, прагматикалык дегендерге биздин 25 жылдык экспериментибиз, мына акыл эмгегинин маданияты деген сабакты киргизгенбиз. Бул студент окуучуларды мына деп туратын калсаңыз, билим алууну үйрөн деп турат. Билим алууну үйрөн. Бул как раз бул мына Кыргызбай агайдын «Новая школа, новое мышление» деген китебинин практикада 25 жыл биз көрүшпөй туруп, бирок ошол жакта тажрыйбада жүргүзгөнүбүздө бизге теориялык тастыктама болуп калды да. Теориялык тастыктама. Ал чындыгында биздин мектеп лабораториябызда болгондугуну бул жерде Осман агайдын Абдикарим Муратовдун аспирант кызыбыз отурат, биздин жылдын мугалими Бактыбай Абдыкамидова деген. Ал ошо иштеп келген, эң сонун тастыктайт. Бизде мына ушул студенттердин, окуучулардын өз алдынча билим алуусу, акыл маданияты, перевернутый класс деген, анан бая үй бүлө стартовый площадка дегенин бардыгы бизде 25 жыл эксперименттен өткөрүлгөн. Булардан эми эмнени айтмакчымын? Кыргызбай агай, сиздин жазгандарыңыз мындай Эдвард Тойенги бар, баягы футуролог, социолог, азыркы билим берүүгө бир тон берип жүргөн америкалык окумуштуу, баягы вызов ответ теориясынын, чакыр теориясынын автору. Ошол Тойенгинин көз карашындай сиздин мына китебиңиз азыркы билим берүүдөгү көйгөйлөр, жанагы өргүү перспективалары боюнча чакырыктарда болгон жооп катары жазылган китеп деп мен эсептеп корутундуга келдим. Сөзүмдүн жыйынтыгында урматтуулар, урматтуулар, мен мына урматтуулар жана азыр айтам,
Виссарион Григорьевич Белинский деген болған. Ал ушунчалык орустарды сынласа бирөө айткан экен. Ти насколько ненавидишь русского народа без конца критикуешь десе, жооп берген экен. Я насколько люблю свою нацию, потому и критикую, чтобы она была еще лучше деп. Кыргызбай агай, сиздин көбүнчө сынчыл сөздөрүңүз ошо мындан да билимдерин жакшы болсун деген көз карашта деп табып алабыз. Сизге эсеги жакшылык каалайт.